Мен айлығым негізі 120 мың теңге болчу да, айлығым. Былтыркы иштегенде. Сом айлантканда канча болот? Сом айлантканда 38 мың сом болот. Ошол акчанын пайдасы кандай тийди эмнеге? Кандай десем, 10 сом болсо да өз жериңен, өз элиңен тапкан акчаң өзүңө жугат да, башка бөтөн жер, бөтөн элде андай табыш акчаны, ал акчаны табасың, ошончолук расход да. Ошондой тамак ашка, продукция, квартира аябай кымбат, кийим-кечек кымбат. Ошон менен Кыргызстандан тапканың жакшыраак да, чем башка жакта жүргөнүң. Азыр мисалы ошо экономикалык кризистин таасири тийип атпыбы? Аябай тийди да. Казакстанга тийип, биз 5 ай, 6 айлап айлык алышкан жок эч. Үйлөрдө келип даже келгендер акчасын жол киресин, бияктан ата-энелери жол киресин төлөп, ошо автобус менен келип баштады да, көп кыргыздар. Бияктан акчасын төлөп кетип баштады да үйлөрүнө. Менин кол алдымда 70 бала иштечи. Менин алдымдачы. Былтыр негизи жакшы эле болгон, быйылкы жылдар аябай эме болуп калды да. Биз даже чындыгын айтсак Карска батып келдик да, аяктан жол киребиз жок. Келдик, азыр Кыргызстанда иштеп атам. Ошо балдардын канчасы келди дейсиң ошо? Азыр. Мен билишиммен ошо 72 баланын азыр 6 баласы калды. Канча акча болчу элең? 250-300 алчумун. Жазымдан күзгө чейин $1000 алып турчубуз. Жалпы канча жибердиң Кыргызстанга? Жалпы жиберген өзүм чогулттум дейм да, ошол жактан. Базарда иштеп калдым анча-мынча. Ошо кризиске отуруп калып, аяктан дагы эчтеке таппай ошо Кыргызстанга келип жатам да. Ошо азыр дүйнөлүк экономикалык кризистин таасири деп ойлойсуңбу? Ооба да, дүйнөлүк каякта деле бар кымбаттап атат. Биринчи Кыргызстанда кымбаттады, андан Казакстанда кымбаттады, жол кирелер, продуктылар бүт баары кымбаттады. Казакстан менен Кыргызстандын азыр айырмасы жок болуп калды, ачыгын айтканда.